Президенттин жарлыгын улай Кара Суу районундагы Каттаталдык айыл өкмөтү бардык калктуу конуштардын айыл башчылары менен жолугушуу уюштурулуп, жашылдандыруу ишин баштады. Анын негизинде атайын иш-чара иштеп чыгып, Каттаталдык айыл өкмөтү боюнча 11 гектар жер өздөштүрүлүп бак тигилди. Бүгүн өкмөт боюнча 11 гектар жерди өздөштүрүп бак тигилди. Анын ичинен 5 гектары таптакыр жараксыз жер болгон, суусу да жок, анан жери кыртышы да өтө начар. Ошол жерге дагы 900 түп тарак эгип, чекелерин тосуп, азыр күндө суу чыгарып атабыз. Ушундай иштерди жүргүздүк. Мындан тышкары эл менен айылдарда бүт активдерди аралаштырып, сүйлөшүп, өздөрүнүн кичине менчик огородторунан бери ошол баягы куураган көчөттөрдү кыйып, көчөттөрүн жаңылап, анан айрым эс алуучу жерлерге декоративдүү дарактарды эгип, мына Ош Эркештам жолунун боюна да бир 60-ка жакын арча эгилип, тосулуп ал дагы бүттү. Келечек үчүн иштелип жаткан бул иш-чараны эл колдоп, бир күндүк ишембиликте 1500дөн ашуун көчөт тигилди. Учурда жалпысынан алганда 6000ге чукул көчөт отургузулду. Каттаталдык айыл өкмөтүнүн климаттык шартында агын суу аз болгондуктан багбандар тамчылатып сугаруу жолун тандашкан. Биз бул жерге 3 гектар жерге эктик дагы 120 түп 1200 түп көчөт эктик. 600 түп шабдолу, 600 түп алма, эрте пышар алмалардан эктик. Анан муну тамчылатып сугаруу боюнча эктик. Азыркы күндө тамчылатып сугарып атабыз. Биринчи текшерип көрдүк, тамчылатып сугарууда шлангыларды коюу, арыктарды алып, бардыгы бүткөндөн кийин анан сууларды жүргүзө баштадык. Азыркы күндө Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, бардыгы өнүп атат, күндө күн алыс карап, сугарып турабыз. Каттаталдык айыл өкмөтү тарабынан көчөттөр жеке адамдарга берилди. Алар түшүмүн алып, кирешелүү булак катары пайдалануусуна шарттар түзүлдү. Мындан сырткары айыл өкмөт карамагындагы алыскы тоолуу айылдарга да бул саамалыкты жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө бул жер жеке адамдарга берилген. Ушул көчөттөрдү өндүрүп, кирешесин киргизүү максатында берилген жер. Бүгүнкү күндө көчөттөрүн эгип, ушу көчөттөндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ушу жер кыртышын сактоо максатында айыл өкмөт тарабынан Башбулак айылында 3 гектар жерге жалпы, анан Кара Сөгөт айылында 5 гектар жерге ушу бак уюштурдук. Негизинен ушу жердин кыртышын сактоо максатында декоративный көчөттөр, мөмө, жемиш берүүчү көчөттөр эгилди. Каттаталдык айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Ордо айылынын тургундары да бош жаткан жерге көчөт отургузуп бак тиккен. Жергиликтүү бийлик менен келишим түзүп, анын негизинде багбанчылыкты баштаган. Бош жаткан жерде азыр негизинен 1200 түп көчөт эгилди. 600 алма, 400 эрте пышар. 400 кеч күздө пышар. Анан шабдолу 3 түрү бар. Жалпысынан 4,5 километр тамчылатып сугаруу системасы шлангасы кетти. 80 метр тереңдиктен суу чыгарылып, ошол суу менен сугарылат. Биздики основной негизгисинен жер шартыбыз, айдоо жерлерибиз сууга жер эмес, кайрак айдоо эсептелинет. Негизинен арпа, буудай гана эгебиз. Биздин дыйканчылык ушул. Негизи айыл өкмөт ошол жана тоолуу, анан кийин суулуу жери жок өкмөтбүз да. Болгону 52 гектар гана суулуу жерибиз бар. Калган аянтыбыздын бардыгы 3,5 гектар айдообуз, бул кайрак айдоо да. Агын суу жок бизде. Бирок ошого карабастан жаздык эгиндер, дан эгиндери абдан көп эгилди. Баягы планга 1000 деп бекиткен болсо андан да ашырып эгишти. Абдан жакшы эгишти. Россиядан келген үрөндөрдү пайдаландык. Жанагы райондук департамент аркылуу пайдаланып, бош калган, кысыраңыз калган жок. Тоолугу менен эгилди. Ошол айдоолордун айрымдары, айрым бир карталары гана жанагы көп жылдык чөп чабындылар бар. Калгандарында дан өсүмдүктөр эгилди негизиненчи. Каттаталдык айыл өкмөтү 2022 таза суу маселесин чечүү үчүн бир канча долбоорлорду даярдаган. Ушул жылы Башбулак, Кызыл Ордо, Кара Сөгөт, Талдык айылдарында ичүүчү таза суу чыгарылат. Перизада Ташиева, Улкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.